Бұлар эмненин негизинде 10 айга көтөрүп алышты. Бул кылып аткан иштери менен биздин президентибизди кошо аралаштырып бир төрөмөс иштерге кредиттер кылып атат да. Ошондуктан муну азыр комитеттин чечимин эртерээк берсек, тез аранын ичинде муну парламенттик угуйла кылбасак болбой калды азырчы. Ар ким ошол сунуштап аткан 10 ай деп аткан киши өзүнүн деңгээлине салыштырып 10 ай деп атат болуш керек. Себеби дегенде мен 2 айда, же болбосо 3 айда окуп ала турган адамдын укугун тебелеп, мен 10 айга макул болуп, эмне үчүн макул болушум керек? Кече мына летчик айтып атат, мен 1 айда деген самолет айдаганды үйрөндүм деп атат. Эмне деген бул? Муну тез аранын ичине карабасак болбойт. Азыр мына чыңалып күчөп баратат өзүчү. Анан бул жерде көйгөй, мен ойлойм, айдоочулук күбөлүктү берген органда болуп атат. Бүгүн 10 айга эмес, 10 жылга созсо дагы маселе анда эмес. Маселе айдоочулук күбөлүктү берип аткан органда. Ошол күбөлүктү ал кандай сапаттуу билим алып атабы, сапатсыз билим алып атабы, аны өткөрбөй коюш ал мекеменин өзүндө да. Демек ошол мекеме өзү дагы комплекстүү илимий анализдерди жүргүзүп, илимий бир мындай бир адистердин кеңешине, адистердин тыянагына таянып туруп, мындай логикалуу жыйынтык чыгарыш керек да. Бүгүнкү күндө ушул 10 айлык айдоочулук күбөлүк бул акылга сыйбайт. Бул үчүн мен каршымын. Ошол эле кезде ушул айдоочулук күбөлүктү берип аткан мектептердин билим программасын, ошолордун концепцияларын, ошолордун бир учебный практикалык сабактарын жакшыртышыбыз керек, ошол боюнча иш кетиш керек. Бирок мен ойлойм, азыр бул көйгөй мекеменин өзүндө болуп атат. Ушул нерсени белгилеп коеюн дедим. Рахмат. Айдоочу күбөлүк. Биз уже канча нече жолу бул жерде айтып атабыз, бирок укпай жатышат да. 10 ай өтө көп, убакытты кетирет, каражатты кетирет. Даже тияка бияка ошол автомектепке барган үчүн бир топ эле каражат кетет. Ошол маселени комитет карап чыксын да. Давайте ошол эми өзүбүз эле бул маселени көтөрөлү. 4-үнчү маселе бул Россиялык номер менен автоунаалар. Эми буну дагы бирдеме кылыш керек да. Мына уже канча ай штраф стоянкада жатат да. Карабасак болбойт, бирдеме кылыш керек да. Же мунапыс кылайлы, же бирдеме кылыш керек да. Же башка жолдорду көрсөтүп берели. Себеби жарандар дагы кыйналып жүрүшөт да ошол аркылуу. Мына карабайсыңар, 4 маселе бул экономикага дагы керек болсо тийиштүү. Сурандайчы урматтуу, ошол 4 маселени комитет карап берсе.